Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жума, демек жума күнү 21:30 чыгуучу Ислам бүгүн программасы. Өлбөгөн кулга жаз да келет деп айтышат. Мына буйруса жаз келип, айлана чөйрөнү тазалай баштайбыз, көчөт эгебиз, бак тигебиз дегендей. Ошондой эле бул көчөт эгүүнүн, бак тигүүнүн жана айлана чөйрөнү тазалоонун адам баласы үчүн албетте жакшы эмеспи, бирок ошону менен бирге биз сооп алат экенбиз. Жана бүгүнкү күндө жаңы фатвалар чыкты. Мына ошол фатва боюнча да сөз болот. Бул кандай десеңиз, көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө маалымат аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мында көрсөтүүбүзгө келген конокто тааныштырсам, бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз Ниязалы Ажы Арипов, Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ош жергесинен келип калыптырсыз. Келгениңиз жакшы болду. Келиңиз, бүгүнкү биздин темабызга жакшы маек куруп бересиз деген ниеттебиз. Өзүңүз билесиз, Ошко жаз бизден эртерээк келет, ошол Бишкектен. Айлана чөйрөнү тазалап жатасыздар, маалыматыбыз бар. Негизи эле айлана чөйрөнү тазалап, бак эгип, эгин эккенден жакшы эмеспи? Ал эми биз ошол исламда мунун орду кандай, бүгүнкү маегибизде жакшы бир маалымат бересиз деген ойдобуз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен, албетте сиз белгилеп кеткендей, жаздын көркү бул ошол бак-дарактар менен, жашыл чөптөр менен, ачылган гүлдөр менен өзүн көрсөтөт. Исламдагы көз караш бул тазалык, ушул жазды тосуп алуу, мынау жашыл бак-дарактарды өстүрүү абдан маанилүү орунга ээ. Анткени жер бетинде бир да адам жок деп айтсак болот да, ушул бак-дарактардын, жашыл чөптөрдүн, гүлдөрдүн пайдасын көрбөгөн. Анай айтайлы ошол абаны тазалап бере турган чоң касиетке ээ. Айтайлы ошол биз түрдүү түспөл буюмдарды жасайбыз. Андан кийин өзүбүз болуп, жан-жандыктар болуп, ошол анын азык катары пайдаланабыз, канча жалбырактарын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан айткан, ушу бак-дарак эгүүнүн маанилүүлүгү тууралуу айткан. Ошо кыямат болор алдында да кимде ким колунда бир тал болсо ошону эгип калсын дейт да. Себеби ошол канча эгилген дарак эккен адамга ошончолук соон жеткирип турат да. Андан ошол куштар, жолоочулар, мусапырлар, инсандар дегеле ким пайдаланса, ошол себеп болгон адамга жакшылыгы тийип тура турган ушундай мүнөзгө ээ деп айтабыз да. Адам баласы негизинен өзүн таза алып жүрүшү керек, Ал эми өзүңүз билесиз, бул эгерде биз карай турган болсок, тазалык ички жана сырткы болуп бөлүнөт экен. Сырткы тазалык албетте кийимди таза кармоо дегендей, жеген тамак аш дегендей. Ал эми ички тазалык боюнча сизден маалымат алганыбыз дурусураак болор. Кур'ан-ы Каримде бир аятта жараткан Алла Таала буйруп атат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салимин дейт. Бир күн келет, мал, мүлк, дүнүйө пайдасын бербейт. Ошол инсандын таза дили гана пайдага жарайт дейт да. Ошо таза дил, таза жүрөк гана пайда берет дейт. Демек бул аят бизге эмнени айтып атат? Көкүрөктүн тазалыгынан сөз болуп атат, ниеттин арулугунан сөз болуп атат. Алла Тааланын элчиси дагы айтат, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таала силердин жүрөгүңөргө карайт. Сырткы келбет менен ички тазалык уйкаш болгондо инсандын көркү чыгат да. Иман Алланын берген жакшылыгы, Алланын берген ниматы. Ошол жүрөккө уялаган иман инсанды дайыма жакшылыкка чакырат, арулукка, тазалыкка, жараткандын өзүн таанып билүүгө, инсандарга пайдалуу иш жасоого чакырат. Биз ошол иманыбызды эле тыңшасак, ошол берген нимат өзү сыртка чыгат экен да.
Алла Таала мен берген ниматымды пендемде көргүм келет дейт. Кантип көрүнөт? Ошо сырткы мамилебиз менен, сөзүбүз менен, жүрүм турумубуз менен, тазалыгыбыз менен, айлана чөйрөгө болгон камкордугубуз менен биз ошол ички дүйнөбүздү чагылдырабыз да. Маселе бардыгы ошо ички дүйнөнүн такыбалыгында. Инсандар такыбалыкка карай гана бөлүнөт, Кудайдан коркуу, ыймандуулукка карай гана бааланат. Буюрса. Ошол ички тазалыктын бири бул Аллахка эч качан шерик кошпоо болуп дагы эсептелет экен. Бул дагы бир ыймандын, сиз айткандай бир тазалыгы дегендей. Бүгүнкү учурда көпчүлүгү азыркы көрсөтүүдө айтып кетпесек болбойт. Тумар тагуу маселеси. Бул тумар тагууда албетте Аллахка шерик кошуу менен барабар. Ушу тумар тагуу боюнча элге бир маалымат берип кетсеңиз. Эми биздин негизги тумарыбыз бул ыйманыбыз да. Алла Тааланын аяттарын, жакшы дуа тилектерди албетте жаныбызда ташып жүрсөк, кутуга салып жүрсөк, буларды бар. Бирок эң негизги ошол дилде сактаган ыйман, акыл эсте туткан, жатка кармаган аяттар, пайгамбарыбыздан келген аруу сөздөр, максаттар, мына ошол биздин жадыбызда сакталып, амалыбызга айланган мына эң жакшы жол ушул да. Тумар боюнча алымдарыбыздагы тумар тагууну дайым эле мындай ага болгон мамиле башка терс тилекке өтүп кетсе, ал ошол башка элементтердин себепчиси болуп калбасын. Эң жакшысы Кудайга болгон дуа инсандын ошол тумардан артык да. Туура айтасыз. Баягы автоунаалардагы мисалы ошол эле бүркүттүн тырнагы карышкырдын дагы бир нерселерин илип койгон учурлар кездешет экен. Бул дагы албетте ширк болуп эсептелет. Анан жаш балдарга тумар тагуу маселеси кандай? Албетте ошол элдин кээ бир каадалы салттары бар, ырым-жырымдары бар. Жаш балага бешикке бир мончокторду тагып коймой, бир көз урунган жерге тикенек тасып коймой, жана башка бир белгилерди коюп коймой, бир инсандын көзү качсын, ошол жака бурулсун деген. Биз ушуну билишибиз керек да. Ошону өзүнөн тиленбейт да, жаратканга гана бурушубуз керек. Тавхид ишеними, Аллага жалгыз жараткандан болот бардык нерсе. Жараткандан гана чечилет, жараткандын гана буйругу менен. Эгер жараткан бизге түз болсо, биз жаратканга түз болсок, анда бир да терс тилек, терс максат ишке ашпайт да. Ал биздин кыймыл аракетибиз менен, биздин дуабыз менен болушу керек да. Биз алардын ошол тумар сыяктуу, көз мончок сыяктуулардын өзүнө башка бир мазмун жүктөп алуунан оолак болгонубуз эле жакшы да. Оолак болгонубуз жакшы, анткени ошо жаратканга болгон ишенимибизге тоскоол болуп калбасын. Ошол себептен деген бир себепке ортомчу болуп калбасын дегендиктен биз жаратканга гана ыйманды түздөп, тавхид, вахдат деген түшүнүктөр бул баары жараткандан чыгат, жана баары жаратканга кайтат. Баары Алладан келген, баары Аллага кайтуучу. Демек, жаш баланы дагы улуулар назардан сакташып, Кудайга болгон дуа, жаманга жакындатпай, жаман назардан этияттап, кармап, тарбиялап ошол маанилүү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат: "Фаттaqu firasаtal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah." Момундун назарынан, парасатынан сактангыла дейт, анткени ал Алланын нуру менен карайт дейт. Ошол момундун нурдуу тилегине, момундун аруу максатына жеткирүү, алардын дуасын алуу, мына ошол жаш балдарга пайдалуу да. Демек, көз тиүү адамга кадимкидей таасир этет, э? Албетте, көз тиүү бар, андан сактануунун жолу дагы жараткандан тилөө.
жаратканга жалбаруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым дуа кылчу экен. Бисмиллахиллади ла ядурру ма'исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиул алим деп. Аллахым, тилек менен маанисин да кыргыз тилинде айтып жүрсөк абдан маанилүү. Аллахым, мен сага гана ишенем, сен мени мененсиң, сен ысмың мени менен, сени атап сага мен таянып турганда асмандар жана жерде бир да нерсе мага зыяны, жамандыгы жетпейт деген тилекте. Мына ушу тилекти тил менен айтып жүрсөк, арабчасын айтсаң дагы, хадистин оригиналдуулун айтсаң дагы жакшы. Маанисин айтып эле эртелик кеч Кудайга жалбарып, мына ушул биздин коргончубуз. Ушул Аллага болгон ишенимибизди биз сактайт. Ушуга улай эле көрүүчүбүз бүгүн эле ушул суроосун берди. Кирнелүү, анан жаш балдарды эмдөө максатында биз баягы эмчи домчу энелерге барабыз. Ушул эмчи домчуга баруу Аллахка ширик кошууга барабар болуп калбайбы деген суроо. Эмчи домчулар элдин Кудайга ширик кошпош шарты менен, бар Кудайдан деген тилек, аруу максат менен ошондой апаларыбыздын кинелеп коюусунда эч нерсе жок. Бул элдик табытчылыктын түрлөрүндө бары Кудайдан суралган жерде, Кудайдан тиленген жана Кудай деп дуа кылып, андан кийин касиеттүү тилектерди айтып туруп, андан кийин ошол табытчылык өнөрү барлардын ошол ооруга шыпа издеп себеп болуусу да тоскоол жок. Булар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ликулли даин даваун", ар бир ошол дарттын дабасы бар. Ал болгон арамдан болбосун, Кудайга терс келген мүнөздө болбосун. Ошол апаларыбыздын дагы ошо тилектери, ошентип дуа тилектери Кудай жакшылыгы тийип келген да дайыма. Рахмат. Пайгамбарыбыз Аллахтын салам салаваттары болсун, тазалануу бул дагы имандан деп айткан. Келиңиз азыр ошол кийимдеги болгон нажас дейбизби, бир кийимдеги болгон нажас тууралуу айтып кетели. Мындайча айтканда, мисалы телекөрүүчүлөрдө көп суроолор пайда болот да. Кийимде кайсыл учурда, мисалы намаз окуганда, мисалы көбүнчө азыр чет жерде билесиз, баягы курулуштарда иштеген биздин бир боорлорубуз бар, ашканада иштеп, бир кийимдерине бир нерсе төгүлүп кеткен учурда кийимдерди алмаштырууда бир өзүнчө көйгөйдү жаратат экен. Канчалык деңгээлде же канчалык өлчөмдө дейли, же кандай кийимде намаз окууга болот жана болбойт деген суроолорго. Эми мындай да, намаздын сырткы даярдыкка байланыштуу фарздар ошол денеде таза болуш керек, кийимдерде таза болуш керек. Ошол алаканын өлчөмүнөн көтөрүлүп кеткен бир суюктук тийген болсо, ал адал эмес суюктуктар болсо, бул намазга толугу менен тоскоолдук болуп эсептелет. Себеби дененин кийиминдеги тазалык жок болуп эсептелет да. Андан кичинекейлери кечиримдүү болуп эсептелет. Андан кийин мисалы айтайлы, кайсы бир жумуш устачылык бар, же дайыма ошол ашпозчулугу бар, кесиби дайыма ушундай бир чаңгабы же болбосо бир тамак ашка тийип аралашканга зарылдыгы бар да, дайыма ал кесиптин зарчылыгы бар. Бирок ошол денеге адал эмес нерселер болбогон шартта андайлар дайыма кечиримдүү. Бирок биз дайыма намазга катардагы инсан катары, ар бир инсан намаз окууда ага карабай тазалыгына умтулуш керек. Бул намаз аркылуу Кудайга болгон байланыш бекемделип атат. Намаз Кудай менен сүйлөшүп, жалбарып, ага тилек айтып, Кудай бешене саждага тийгенде эң жакын мезгил баштан өтүп атат. Ошол мезгилде биз бир сыйлуу коноктун алдына барганда ал келгендей же жакшынакай бир кандай жасанып барабыз, эң мыкты көйнөгүбүздү кийебиз. Демек, намаз дагы ошондой касиетте болсо жакшы болот. Кээде тилекке каршы бизде
намаз окуп алайын деп келип жакшы кийимин чечип туруп жаман кийимдерин кийип алып намаз окугандар бар да. Же кечки намазга барып келейин, куфтан намазына деп мындай спортивныйлерин кийип алып, жеңилдерин кийип алып, футболкасын кийип алып эле мындай тойго кантип барабыз, сыйлуу жерге кантип барабыз, урматтуу, ардактуу жерге кантип барабыз, намаз дагы ошондой бир ардакталса кийими менен дагы бул максатына ылайык болот да. Туура айтасыз, мусулман адамдын таза тамак ашы таза болуш керек, жашаган жери, кийим кечеси дегендей. Айрыкча жума күндөрү, мына бүгүнкү биздин эфир мына жума күнү болуп атат. Бүгүн жумага барышты. Негизи жумага баруучу мусулман адамдын адептери кандай болуш керек? Албетте жума күндөрү эл көп топтолгон жерге сиз айткандай өздөрүнүн эрежелерин карашы керек. Жума күн бул момун мусулмандардын бири-бири менен жолугуша турган майрам күнү. Кур'ан-ы Каримде айтылат, инсандар рызкы издеп ар жер бетинин ар тарабына, өлкөнүн, айылдын, шаардын ар тарабына жайылып, ал эми жума күнү ошол бир чоң мешитке келип намазга топтолушуп атат да. Биз менен бири-бири менен көрүшүшөт, саламдашышат. Биздин Ханафи мазхабыбызда ошол борбордук мешиттерде жуманы окууга чакырылат да, дайыма топтолуп, чоң-чоң шаардын тибине кирген жерлерде жума окууга чакырылат да. Эмне бири-бири менен алака, карым-катнаштагы ушундай майрамдык маанай. Андан кийин ошо жума күнү жакшынакай толугу менен дене башын жууп алып, жыпар жыттуу жакшы себинип, дене кийимдерин таза кармап, анан ошол жумага барууга убагында барганга шашылып, чуркабастан, өтө жай барбастан, анан кээде жумага барганда бир жолу ошо тилектин ошого арнап, жумага барып дагы башка нерсе көңүл бурбай, бүгүнкү күнү интернет деп телефонго кирип кетип, ошол мештин ичинде дагы телефонду кармап отургандар кездешет да. Барганда эң жакшы сооптуулар ошо ар бир кадамга жакшылык жазылып атат. Ошо тилек мештке чейинки кадамдарга Кудайым жакшылыктар жазып атат. Себеби Алланын буйругуга баш ийип, ошол парзды аткарууга баратат да. Ал жерде сөзсүз имамдын мешиттеги үгүт насаатын жакшына тыңшаганга барыш керек. Андан жакшы үлгү алып, амалга айлантканга баруу максат кылып барылса, бул ошолордун сообдан чоң болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо жумадан жумага чейинки күнөөлөр жакшы тилек менен, аруу максат менен, ыклас менен суралып намаздар окулганда буюрса, ошо кичинекей күнөөлөр бүт кечирилгенге себеп күн. Ошо тилекти унутпашыбыз керек да, максат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз чакан сюжетке кезек берсек, андан кийин маегибизди улантабыз. Аллах периштелерине ылайдан бир адам жаратарын, ага эң сонун келбет берип, өз рухунан рух үйлөп, жан бере турганын айткан болчу. Мына ошондо адамга баары сажда кылышмак, бирок ибадат максатында эмес, сый урматтарын билдирүү максатында. Ошентип адамдын денесине жан кирип, кыймылдап, дем ала баштады. Көзүн ачып караса, периштелер сажда кылып турат. Арасында бели ийилип, тизеси бүгүлбөй турган бирөө гана бар экен. Адам анын ким экенин, кандай жандык экенин биле элек болчу. Али ага анын ысмы билдире элек. Аллах сажда кылуу буйругуна каршы чыккан бул жандыктан: "Эй иблис, өз колум менен жараткан жандууга эмне сажда кылбадың?" деп сурады. Иблис жагымсыз үнү менен: "Мен андан жогору турам, аны ылайдан, мени оттон жараттың" деди. Аллах иблиске: "Кет бул жерден, сен куулдуң, сурак күнүнө чейин наалатка калдың" деп өкүм чыгарды. Шайтан периште эмес эле, ал оттон жаратылган жиндерден эле. Бирок буга чейинки жеткен улуулугу менен периштелердин арасына кошулуп, периштелердин даражасына жеткен. Адамга сажда кылуу буйругуна чейин куру намысына тие тургандай буйрук болгон эмес, сыналган да эмес болчу. Адамга сажда кылуу буйругу аны текеберлик сезимине каршы келип, тизе бүгүүдөн баш тартты. Ошентип Аллахтын мээри менен куулган, ырайымынан куру калган шайтан адамдар кайра тириле турган күнгө чейин Аллахтан мөөнөт сурады.
Иблис адамдар кайрадан тириле турган күнгө чейин убакыт берилсе, өлүмдөн кутулам деп ойлоду. Бирок кайра тирилүүдөн кийин өлүм жок экенин билген эмес. Аллах шайтандын өлбөстүк арзуусуна белгилүү убакытка чейин деген шарт менен жооп берип, сен мөөнөт берилгендерденсиң деди. Ошондо шайтан: жер жүзүндө жамандыктарды аларга жакшы кылып көрсөтөм. Өзүңө берилгендерден сырткары баарын азгырып адаштырам деп кекенди. Бирок Аллах шайтандын азгыруу амалын чектеп койду. Чындыгында адашып сени ээрчигендердин үстүнөн гана болбосо, менин пенделериме сен бийлик кыла албайсың. Ооба, оюнда, ишинде, кулк мүнөзүндө шайтанга каршы турган пенделер Аллахтын кулу деген сыпатты сактап калышмак. Сиздер Ислам бүгүн программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу дагы бир ирет сиздерге тааныштырайын. Ниязалы Ажарипов, Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары. Келиңиз, эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүндө мына ушул жакында фатва чыкты муфтияттанчы. Мына ушул фатва жөнүндө айтып кетсек, биринчи эл арасында өтө кызуу талкууга алынып жаткан ушул эл арасында сетевой маркетинг деп аталат экен. Мына ошол нерсеге фатва чыккан экен. Ушул боюнча бизге маалымат берсеңиз. Неге эле бул ушул нерсенин адам баласына тийгизген терс таасирлери туурасында, эмне үчүн бул ушул туура эмес деп чечилди, ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Албетте фатвалар дайыма чыгып турат. Мурдагы бар фатвалар кээде коомго жаңыланып жеткирилет, унутта калып калбасын деп каралат. Актуалдуулугу бир аз эскирип кеткенине кайра актуалдуулукка айланып кетет кээ бир маселелер. Быйыл ошол Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин 6-чакырылышы жыйыны болуп өттү. Ошонун 7-чи протоколдук чечимдери да чыккан. Ошонун негизинде фатвалар кабыл алынды. Бизде атайын фатва иштери боюнча жумушчу топ бул фатвалардын үстүндө иштеди тыкыр. Муфтияттын фатва бөлүмү менен чогуу иштер, изилдөөлөр жүрүп отуруп, ошо фатвалар ушундай такталып, аныкталып коомго жарыяланды. Ошонун бири сиз айткан ошо тармактык маркетинг боюнча болду. Тармактык маркетингде жалпы эрежени айта турган болсок, ошол ар бир соода сатык, ишкердик, аласа бересе мамилелери шариатта тыюу салынган эмес. Бирок баары ошол шариат көрсөткөн эрежелер менен болуш керек. Ошол адал жол менен болуш керек. Ошол эрежелер сакталбаса адал катары эсептелбейт. Бул инсандардын тандоосу. Инсандар ошо шариатта кандай десе ошого жоопту айтып коюу Аалымдар кеңешинин милдети болуп эсептелет. Мисалы айтайлы, ошо тармактык маркетингдерде көбүнчө ошо келишим маанилүү. Келишимде ошо келишимдин үстүнө келишимдин болуусу бул туура эмес каралган жагдайлар бар. Андан кийин пирамидалык көрсөткүчтө кайсы бир жогорудогу уюштуруучунун бөт ошол айланадагы мүчөлөрдөн үлүштөрдүн бир жерге топтолуп турушу, бул пайыздык элементтер катары каралат булар. Пайыздын азы болсун, көбү болсун, барлыгы ошо тыюу салынат да. Кыпындай деле тыюу салынат. Мына ушулар маанилүү ролго ээ. Анан дайыма жумуш берүүчү, жумуш алуучунун ортосундагы келишим ачык айкын, ошол менетакысы айкын болгон, божомол тобокелчиликтер болбош керек. Бул жерде ошол тобокелчиликтер ачык экендиги аныкталган да. Тобокелчилик эртең кандай киреше алышын билбейт. Андан кийин же өтө кирешелүү болуп кетиши мүмкүн, же такыр терскери болуп кетиши мүмкүн. Ортого койгон акчасы колунан дагы чыгып кетиши мүмкүн. Мына ушундай айтор муну кенен талкуулай турган жагдайлар баары каралып отуруптур. Ошондой фатва чыгарылды. Тармактык маркетинг боюнча ушундай чыгарылды. Буюрса, бул дагы ошол шариаттын эрежелери негизинде каралды. Буга коомчулукту биз дайым түшүндүрүүгө даярбыз да. Дайым айтууга суроолор болсо атайын кайрылысы болот. Аалымдар кеңешинин
эмне кайрылса болот. Биз чакырган жерлерге барып, тиешелүү фатва боюнча биздин алымдарыбыз дагы бул боюнча түшүндүрмөлөрүн кенен берүүгө да даяр да. Туура айтасыз. Ошол тармактык маркетингге мен катталышым керек, кичине пайда алышым керек деген ниетте баягы кредит алып, пайызга акча алып кошулгандар дагы бар экен. Бул албетте тыюу салынган нерсени дагы бирге кошо алып кетип үстүккө косток болуп, бир нерсенин арам дагы башка арамга шерик болуп, бул коомчулукту байкабагандарды оңтойсуз кылып коет да аягында. Эми экинчи бул эмдөө боюнча дагы маалымат айта кетсеңиз. Эмдөө боюнча дагы фатва, Алымдар кеңешинин фатва чечими чыгарылды. Шариятыбызда ушу ден соолукка камкоруу милдеттүү, фарз ар бир инсандын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир дарттын дабасы бар деп айтканда, дарт да берилген, дабасы да берилген да, анын шыпасы да берилген. Демек, инсан болгону сакаюуга ниеттениш керек, Кудайдан жалбарып тилеш керек, ошого себеп болгон бардык мүмкүнчүлүктөргө умтулуш керек. Эмдөө маселелеринде дагы негизи ошол эмделген заттын курамында арам нерсенин болбошу негизги маселе да. Нажасатул айн деп ошол өзүнүн түпкүлүгү арам болбош шарт да. Мисалы чочконун кайсы бир кошулмасы, анын эмнеси болсо дагы болбошу шарт. Андан кийин бул тармак медицинанын тармагы дегендиктен биз фатвада дагы белгиленип түшүндүрмөсү жазылды. Ошол качан медицина тармагындагы медицина ошол тармагын тейлеген министрликтин тиешелүү компетенттүү адистер тарабынан, адискөйлөр тарабынан курамы аныкталып, такталып, ошол курамында эч кандай зыян жок десе, биз адистерди угабыз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жолду бизге дайым үгүттөп келген. Кур'ан-ы Карим аятында дагы Астагфирулла фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун дейт. Ошо билбегендер билгендерден сурагыла дейт. Демек, муну жалпылап түшүндүргөндө бир инсан бир тармактын баары билинбейт, муну адистери болот. Ошол адистердин тыянагы каралып, кошуналар өлкөлөрдөгү дүйнөлүк масштабта тажрыйбалар тыянактар эске алынып, адистердин нанымдуу жоо болуп, анан эмдөөнү ошол эмдөө алуу үчүн ыктыярына коюлду да, ыктыярына коюлду. Бул фатванын мазмуну ушул багытта айтылды да. Рахмат. Кийинки фатва боюнча айтсак, бул өң келбетти өзгөртүү же болбосо көбүнчө бүгүнкү күндө пластикалык операциялар жасап жатышат, ошол боюнча. Алла Таала инсанды жаратты. Инсанды жаратты, эң мыкты турпатта жаратты да. Өтө жаратылгандардын, макулуктардын ичинен эң мыктысы инсан деп айтсак болот да. Акыл эсти инсанга берди. Инсандагы дегеле ар бир мүчөсү, ар бир дененин органдары ушунчалык укмуш кереметте жаралганда, эмне деген функцияларды ишке ашырып аткарып берип атат. Биз эми ушул жараткандын, ошол жараткандыгы үчүн өзүбүздүн шүгүрчүлүгүбүздү беришибиз керек да, кылышыбыз керек. Бизди инсан катары жараткандыгына, бизге ошол акыл эс бергендигине ыраазычылык келтиришибиз керек. Эми бир топ үзүрлүү абалдар келип чыгышы мүмкүн да. Адам башына айтайлы, тубаса майып болуп калат кээ бир, балким бир кулагы бирөөсү жарымы жок болуп калышы мүмкүн. Балким мурду ошондой болуп калышы мүмкүн. Дененин бир жеринде бир тыртык деп айтымдай бир кемтик болуп калышы мүмкүн. Башкалардын арасында ошо тубаса кемтиги аны дискриминация кылса, аны төмөндөтсө, анын орду кадыры төмөндөп атса, бул учурда шарият аны ошол пластикалык хирургия жолу менен, пластикалык операция жолу менен аны ошо кемтигин калыбына келтирүүгө уруксат берет. Айтайлы, кээ бир кокусуктар болуп атат, мына авариялык абалдарга туш келгендер бар. Ооруп калганын айынан дене мүчөсүндө, ошо дененин ткандарында бир өзгөрүүлөр пайда болуп кетип, жагымсыз жагдайга душар болот инсандар. Ал учурда дагы үзүрлүү себеп пайда болгондуктан пластикалык хирургияга
калыбына келтирүүчү деп айтылат, реконструктивдүү деп айтылат. Ошо калыбына келтирүүчү мүнөздөгү зарылдыктарга шариятыбыз тоскоолдук кылбайт. Бул инсан акысы, укугу. Ал эми экинчи түрү бар. Бул фатвада ошол экинчи түрүгө тыюу салынды. Шариаттын көз карашы эрежелери негизинде тыюу салынды. Бул ошол эстетикалык операциялар, пластикалык операциялар деп эсептелет. Бир инсан кээде мода кылат, жаш инсандар мода кылат, жаштар мода кылат, бир белгилүү дүйнөгө белгилүү бир адамга окшошкусу келет, көзүн ошого окшоткусу келет, мурдун ошого окшоткусу келет, кашын, чачын окшоткусу келет. Ошонун айынан өзүн тобокелге салып, ошол бычакка туруп берет да, хирургиялык операцияга кийлигишүүгө жол берет. Же Кудай жараткан эле жакшынакай түс берилген, өң берилген, ар бир улуттун өзүнө жараша өзгөчөлүгү бар, түсү бар. Ага ыраазы болбой, башка улуттардан, башка бир маданияттардагы бир көздөргө ээ болгусу келип, көзгө кат ачтыргысы келет, мурунду жакшынакай эле мурду иштеп атат ордунда, бирок мурунду башкача формага салгысы келет. Бирок өзүнө ошо жакпаганын айынан деп эсептейт да. Чындыгында булар бардыгы туура эмес. Денеге дагы жакшынакай мүчөлөргө залакасы да тиет. Анан бул Кудай берген жакшынакай бир көрктүү, түстүгө кийлигишүү болуп эсептелет. Инсан өзүнүн денесине өзү кийлигишип аткан катары каралат. Мындай сулуулук үчүн гана ушул өзүн жек көрүүгө себеп пайда кылып, ушундай жолдорго барган операцияларга, эстетикаларга тыюу салынды. Тыюу салынган. Бул китептерибизде мурдатан такталып, аныкталып келген эле. Алымдар кеңешинин фатвасы ушул багытта жарыяланды. Рахмат. Эми көрсөтүүбүз соңуна чыгып бара жатат. Мен ошол телекөрүүчүлөрдөн келген 2-3 суроо бар эле, ошол суроону берсем. Биринчи эле быйыл орозо качан башталат деген суроо берилген. Майдын буюрса май айынын алгачкы аптасында белгилүү календардык күндөрү алдын ала билинип эле турат. Бирок тактык үчүн расмий жарыя болот. Календарларда дайыма ошо бир күнгө айырмасы болушу мүмкүн деп жазылып калгандыгы ошол себептен буюрса майдын алгачкы аптасында жарыяланат расмий, ага чейин эле. Өтүү, ашказан ооруган адам дарыгердин кеңеши менен орозо кармабай ойсо күнөөкөр болбойбу? Бул маселеде дагы өзүнүн врачы менен кеңешиш керек. Ар бир инсан врачтын, адискөй врачтын тыянагы абдан маанилүү. Орозо кармаганда өнөкөт болуп козгоп кетет, зыян болуп кетет, болбойт деп кескин диагноз аныктама коюп берген болсо гана ал оорулуу деп эсептелет. Ал учурда кармай албайт. Айыккандан кийин, сакайып жакшы болгондон кийин казасын кармап берет да. Өткөн Рамазан айында калган орозону бүгүнкү күндө кармасак болобу деген суроо экен. Каза катары калган орозолор болсо, аны эң маанилүүсү мүмкүн болушунча кечеңдетпей тезирээк карызды кармап бериш керек. Өткөн Рамазан болушу мүмкүн, андан мурдагы Рамазандарда калып калган орозолор болушу мүмкүн. Буларды мүмкүн болушунча тездетип кармап бериш керек. Казасындагы кармап берүү фарз болуп эсептелет. Биз канча өмүрүбүз бар экенин кес айта албайбыз. Ошо Кудайым тирүүлүктү берип турган мезгилде казаларды канча болсо тезирээк бүтүрүп алганга аракеттениш керек. Ошондуктан былтыркыларды быйыл деле кармап казаларды толуктап берсе болот. Зекет бир гана акчадан гана берилеби? Зекеттин ошол өңгөн нерселерден берилет. Мисалы айтайлы, малдардын кой, эчки, уй, ошол алтынга, күмүшкө эсептелип айтылат. Мисалы үчүн айтайлы, 85 грамм алтын ошондой көлөмдө акчалай болсо, ошонун 40-тан 1-и зекетке берилиш керек. Зекеттин шарттары ошо топтолгон бир өлчөмгө жеткенден кийин өлчөм азайып кетпей жылы айланса.
жыл айланса. Андан кейін мал жандыктардын белгилүү ар биринин өлчөмдөрү бар. Ошол саны бар, ошол санга жеткенден кийин зекеттерин сөзсүз бериш керек. Зекет абдан маанилүү, себеби бул зекет Кудайга болгон шүгүрчүлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ликулли шайин закатун дейт, ар бир нерсенин зекети бар дейт. Буюрса мына Рамазан айы жакындап атат, ошол дененин зекетин беребиз. Дененин зекети, мал мүлктүн зекети, булар баары Кудайдан бизге берилди. Шүгүрчүлүктү тилеп, бир бөлүгү муктаждардын акысы бар деген аруу максат жатат да. Бул ошо колунда бар менен колунда жок болгонун бири-бири менен достугун бекемдеген чоң мүнөзгө ээ. Андан кийин инсанды ошо кайрымдуулукка үйрөтүп атат. Менменчилдиктен муну Кудай бериптир, өзүм да мүлкүм да Кудайга таандык дегенге тарбиялап атат. Анан зекет коомду социалдык жактан дагы бир жокчулугун жаап берип атат да. Исламдагы зекеттин орду аябай жогору. Зекетти берүү шарты болгон адам үчүн, белгилүү өлчөмгө жеткен адам үчүн, ар бир инсан үчүн фарз, 5 түркүктөн бирөө. Иншалла коомчулук бул боюнча барган сайын зекет берүүчүлөр көбөйүп атат. Бул орду түшүнүлүп атат. Бул ырыскы, береке келиши дагы ошо зекет аркылуу да. Аят бар, пайгамбарыбызга келген аяттардан, Кур'ан-ы Каримде аят бар. Эгерде шүгүр келтирсеңер мен көбөйтөм дейт да. Зекеттин эң негизги максаты ошо шүгүр келтирүү болуп эсептелгендиктен, зекет канча зекет берсе, бир инсан мүмкүнчүлүгү бар инсан, ошончолук байлык артат да, артат. Кийинки акыркы суроо десем болот. Акыретте Куранды жатка айтып бергендердин даражасы бийик болобу же жакшы амал кылгандардын даражасы жогору болобу? Албетте, Куран амал кылууга түшүрүлгөн да. Куранды жаттоо дүйнөдө ислам көз карашында бир эле китеп бар. Бир тамгасына да Кудай Таалам соом берет, бул Кур'ан-ы Карим. Аны жатташ, көкүрөктө сактап жүрүш бул абдан чоң сооп, бирок ал ошол маанисине да жетип, анын буйруган Куранда буйрулгандарды амалга да аткаруунун сообу эселеп берилет да. Биз амал менен бириктирүү негизги максат деген тилекте болушубуз керек да, тилекте болушубуз керек. Иман болуп, иман менен кеткен инсан ар бир жаттаганы Кудайым Тааланын алдында сообу бар. Амал бул ошону эселегенге себеп болот да, эселейт буюрса. Бул суроо жеке келген конокторго берилчү суроо, бул суроо баарына эле берилет. Ниязалы Ажы Арипов Аллахтын алдында турганда биринчи айткан сөзү кандай болор эле? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасы акыркы сөзүбүз болуп, акыркы тилегибиз болуп калышы негизги максат ар бирибиздин. Рахмат. Ушул сөздү айтканга баарыбызга насип эткен болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Ниязалы Ажы Арипов болду. Сизге рахмат. Рахмат, силерге да чоң рахмат. Эгерде адам эл арасында айтып калат эмеспи, эртең кыямат болот деген күндө дагы көчөт эки деп айтылат. Албетте көрсөтүүбүздүн коногу бүгүнкү күндө айтып кеткендей, ошол эле көчөттөн канаттуулар пайдаланат, адам көлөкөсүнө турат дегендей, абаны тазалайт. Ошол менен бирге адам өлгөндөн кийин анын артынан кандай сооптор барат десе, мына ушундай көчөт эгебиз, адамдар андан пайдаланат дейт. Жакшы бир пайдалуу китептерди чыгаруу, көпүрө куруу, анан эң мыкты балдарды тарбиялоо болуп эсептелет экен. Анткени мына ушул сиз тарбиялаган мыкты балдар мамлекетке өзүнүн жакшы бир салымын кошуу менен бирге сиздин артыңыздан дуа кылат экен. Бүгүнкү кылган жума күнү кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.